Кыргыз Республикасынын Аялдар комитетинин коомдук бирикмесинин 35 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргыз Республикасынын Аялдар комитети коомдук бирикмесинин 35 жылдык мааракесине жана Кыргызстандагы энелер күнүнө карата уюштурулган Аял эне, Аял жар аттуу облустук маданий иш-чара Ош технологиялык университетинде өткөрүлдү. Иш-чарага Ош облусунун 7 районунан келген аялдар, коомдук ишмерлер, энелер жана коноктор катышышты. Биринчи жакшынакай ийгиликтерди жараттык. Алдыңкы райондор көп иштерди аткарышты. Азыр мен комитет жөнүндө бир аз токтолоюн десем, убакытты алып койгон мына биздин жетекчибиз Чынара Майтикова келип отурат. Өзлөрүн демилге кылып, өзлөрү каалоочуларды киргизебиз. Любой малда, любой ар бир эмеде райондун, ар бир областтын бурчунда төрайымдарга кайрылып, өзүнүн арызын жазса, биз ошондой жүрөгү менен иштейм, талыкпай чарчабай деп жаш айылдарды, кыздарды, кыз келиндерди чакырат элек. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө аял затынын коомдогу орду, энелик мээрим, үй-бүлөлүк баалуулуктар жана улуттук нарктар даңазаланып, катышуучуларга арналган концерттик программа тартууланды. Алга сүрүп, арыбай дала ишти, аракетти ар дайым аял киши, бириктирип баарысын бир уюмга, бара жатат Аялдар комитети. Ошондой эле коомдук турмушка активдүү катышкан айымдар ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар менен сыйланышты. Кийинки айым Зулумбекова Занипа Осмоновна, Өзгүн райондук аялдар комитетинин Кызыл Октябрь айыл аймагы боюнча төрайымы. Мен 2 жыл аралыгында аялдар комитетинде өзүмө көптөгөн жакшы нерселерди алдым. Себеби муктаж аялдар бар, аларга көмөк көрсөткөндөрдү, жакшы айылдагы шыктуу, уус чебер айымдарды элдерге таанытып, алардын өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшкөндөрдү өзүмө жакшы көп сапаттарды алдым. Облустук деңгээлдеги бул иш-чара аялдардын коомдогу ордун бекемдөөгө, энелерге болгон сый-урматты арттырууга жана улуттук баалуулуктарды даңазалоого багытталган маанилүү маданий саамалыктардын бири болду.